Assalamu алейкум, арбаңыздар қалайық қалық. 6 айлық қырғыз туғандарыбыздай болып, изіңіздер ару болсын деп дағы ұшырашып қойын. Кім білет, мүмкін 6 айда тұрып, ушул интернет желесінен біздің Манас баяныбызды, Семетей, Сейтек баяныбызды алар дағы уғып қалса ажап емес. Эми туғандар тоқтоғын жерден Сейтекти уланта берейін. Бүгін екінші көрсетті. Ошентип Канчоро менен Кыяз таласта тұрып, дүние олжоға тұнып, Манастың ордосын, Семетейдің ордосын тоноп, талқалап, бұзып, мынамында ішті қылып туғандар. Анан кейін екеуі ақбос бейні чалып, қанын ағызып, ал қанына екеуі қолдарын салып, антташып, тетігі Канчоро Семетей еле деп оозанган кишинин башын алып, мынамындай арамдықтың барын қылды. Кыяз болсо, анча-мынча арып, чарчап, кубаты кетіп қалғандарды өксөңдөп келіп, кылычтын тетир жагы менен чап, камчы менен сабап, муну ушинтип өкүм зордукка салып, кыркылекей элдин барын тизип алып, жип менен байлап алып анан айдап баратышат. Жетөзөн жедигердин жерин көздөй. Алдыда Кыяз Айчүрөктү колго түшүргөн, Күлчорону колго түшүргөн. Күлчоронун болсо эңгезердей денеси жанагылардын берген жаман чапанына батпайт. Чапанынын этек жеңи тытылган, айрылган. 70 жеринде жаракат, далысынан каны шыркырап, муну ушинтип кайгысы ашып буркурап баратат жеркен. Канчоронун бұл қылған арамдығына, бұл қылған қиянаттығына ушунчалык таңырқап, баяғы көрген көзүнө ишене албай баратат. Айчүрөктү Кыязга тартып етіп, мына Чың Кожо менен Толтойдун өчүн алдым. Баяғы Семетей тартып алып кеткен Акын кандын кызын мынагынтип туткундадым деп бару элиңе мактанып алгының деп. Айчүрөктү Кыязга берип жөнөттү. Өзү болсо Чачкейди алды. Бая Күлчоронун аялы Акбалага бул мурда ашык болуп, анан сөз айта албай, жакындай албай, же бирөөгө ушуга ашык болдум деп айтып койбой, аны болсо Күлчорого алып берип коюшкандан кийин бай ичинен кыртыйып, сынып, муну ушинтип таарынып, каңырыгы түтөп жүргөн экен. Акбаланы оруп, алып калайын десе Акбала ак тинтени ичиме сайып, өзүмдү өзүм жарып салам деп мына минтип турганда, анан жанына жакындабастан Канкейди, Акбаланы, Бакайды бүт барын күн кул кылып койчуларга, малчыларга берип, Кыяз болсо канча деген баягы алтын күмүш зар алып, жүктөй албай кетип баратат. Келин менен кыз алып, үктөй албай кетип баратат. Эми ушунча жерге батпаган дүнүйөнү алып, Манастын ордосун, Семетейдин ордосун бүт талап, мына минтип анан тетиги Жетөзөн көздөй кетти. Барып эле той кылып, антип минткенде тоюна бир топ хандар келбей койду. Бул Манастын назарына калган киши эгерип эки болчу меселе, барбай эле коелу деп, жетиген урук өзү гана тойлоп, өзүнүн ичинде деле анча-мынча аксакалдары катышып койбой, баягы Кыяздын сүрүнөн корккон эле эл мына ошо жерде жүрүштү дейт. Болбосо баарысы тетигил кайып болгон Семетейге боор орушуп, ушул биздин Кытайга туруп берчү белибиз эле, ушул биздин ханыбыз эле, ушул Манастан калган туяк эле деп өкүнүч кылып турушту дейт. Кыяз ошентип той берип, дардаңдап, Айчүрөккө үйлөнүп, ошондо Айчүрөктүн 3 айлык боюнда бар экен. Баягы Кыяз дардаңдап, аны байкаган жок. Айчүрөк дагы дуа көйнеме, мейли күчөгөн Кыяз алсын деп, эл туткасын эрендин, эл баштаган берендин артында тукум калсын деп Айчүрөк көнүп берди дейт. Акылман жеңең Айчүрөк амалсыздан жүрчү экен, күгүм кире күн бата, калк уктаган дым жата, арка чачын өрчү экен, зор Кыяздын койнуна жанындагы нөкөрүн өзү кылып куултуп, жаткырып берчү экен дейт. Эми Айчүрөк энебизди билесиздер, мына ушундай анын дуа көйлүгү бар.
адал башын актактап, ар немеден сактап дейт. Тетигил кыястын койнуна жатпай койду дейт. Куултуп жанындагы нөкөр кыздардан өзүнө окшоштуруп анан жөнөтүп турду дейт да. Касиеттүү бей таалай, керемети бир далай дейт. Мунун ушул дуа көйлөгү, ушундай кереметтерди жасай алган өнөрү бар болчу дейт. Кең көйнөк түз айыптан артыла чыккан жан экен. Перизада бейбактын тилинде мөөрү бар экен. Күндүзүндө кыязды жан кубантып жалдаптыр дейт. Күндүзү кыястын көңүлү менен болуп, аны кубантып, муну ушинтип түгүн туура сылап, ушинтип жайгарып жүрдү дейт. Түн киргенде кыясты көз боочу салып алдаптыр. Муну менен кыяста кенедей арам калбаптыр дейт. Муну ушинтип кыястын тилин таап, күндүзү жайгарып, көңүлүн ачып, жакшы сүйлөп, ал эми түндө болсо өзүнүн жанындагы нөкөрлөрүнөн өзүнө окшоштуруп дубалап, кыястын өзүн дубалап, муну ушинтип өзү кыястын койнуна жатпаганын айтып атат да. Ошентип анан арадан 1 жылча убакыт өтүп кетти. Баягы туткунда келген Гүлчорону кыяс жылкычылардын арасына кошуп, жылкычыларга малай кылып берди дейт. Жылкычы башы карагулчулардын башы. Анын да аты Карагул. Өзү негизи жылкычылардын башчысын менимче мурда Карагул дешкен окшойт. Ошол Карагулга кордотуп койду дейт да. Гүлчоро отунун ташыйт, суун ташыйт. Муну ушинтип жылкычыларга жардам берип, бир колу иштебейт. Сол колу менен эптеп, септеп, кыбырап, кыймылдап муну ушинтип жүрөт. Тамак бербейт. Арыктап бүткөн, бая эңгезердей болгон Гүлчородон эч нерсе калган жок. Чыканактай болуп байкуш арыктап, кудурети кетип, кубаты качып, баягы далысына салынган жараты бүтүп бүтпөй. Муну ушинтип жүрөт туугандар. Же кийимге жарыбайт, же тамакка жарыбайт. Муну ушинтип Гүлчоро ызаасы ичинде жүрдү дейт. Ал эми ай чүрөк болсо 1 жылга жакындап калгандан баягы челкейип, курсагы чыгып, бир күнү толгоосу келип, 9 күн толгоо тартып, байкуш кыйналып, чаңырганда үнү бир талай жерге кулат дейт. Элдин баарынын зээнин кейитип, анан 9-чу күн болгондо чын толгоосу келип, төрөйүп баштады дейт. Ошондо кыяс көңүлүндө арамдыкты ойлоп жүргөн экен. Ушул баары бир менин балам эмес. Бул тетигил Семетейдин туягы болуп калса, төрөлүп чоңоюп алса, кийин көзүмдү гана кашайтып жүрбөсүн деп элге салды дейт. Ошол журттун ичинде Куту деген аксакалы бар экен туугандар. Ал кыяска бир аз өчөгүшүп, кек сактап жүргөн экен. Анткени кыяс тетигил арамзалык менен Семетейге чыккынчылык кылып, бул тетигил канчөрөкө Семетейди кайып кылып, мына мындай айып кылып, кыргыздын ичине бүлүк салып, өзү кыргыз болуп туруп тетиги Семетейди жайлап булар. Семетейди чапканына сүйүнүп, дардакташып, мына минтип жүргөнүнө Жедигердин аксакалы Куту аябай капа экен. Анан баланы эптеп алып калууга Куту анан кийин айды санап, күндү санап берди дейт дагы. 11 айга жетип жетпеген баягы мөөнөт болуптур. Бул кыяс сенин эле балаң. Кантип эле ушул Семетейдин баласы болсун. Бул сенин эле кара чечекей балаң. Андан көрү кубан, элдин баарын чогулт, тойду бер, жылкыны сой, байгени кыл айланайын. Буга чейин кыяс сен бала көргөн эмессиң. Мына ай чүрөк кокус уул төрөсө Жедигерге Кудай берди деп ошентип Куту аксакал элдин көзүнчө чыгып сүйлөп, элдин баарысы дагы макул деп, сен сүйлөгөн акыл деп көнүп калышты дейт. Кыястын санасын тындырып коюп, анан эл таркап кетти. Эл минткен соң кыяс тетигил ай чүрөккө тие албайт. Баланы тындым кылып, бирдеме кылып кое албайт. Кыяс 7 сыйкырчы кемпир тапты дейт. Бул кемпирлер өтө кыйды немелер болчу дейт. Эч нерседен кайра тартпаган. Мал берсе, адамды ууландырган керек болсо. уу берип өлтүрүп, ууктуруп койгон. Көзүн байлаган, жолун байлаган, кара дуба кылган. Муну ушундай немелер болчу дейт. Жетөөнү анан кийин ууга чыланган 7 устара берди дейт кыяс. Бул устаранын баарын талай мал берип, уулатып алып келдим. Тетиги бала жатындан чыга электе ууландырып жок кылгыла деп анан кийин жетөөсүн жөнөттү дейт.
Ал жетеу қой қоқтап бейпіліңдешіп, бісте тігі толғытып атқан ай чүрекі бар алайнан айындешіп анан кейін жетеу чуап жөнеп қалды дейді. Бұл сөзді қиястың үйінде құл болып, отынап келіп, от жағып, чай қайнатып жүрген Қарачач деген келін бар әле дейді, ошол угуп қалып, қоқуй деп, бая жетеуіне мұрын чурқап, ай чүректің ақырдасына жетті дейді. Жетіп еле бұрқырау илап, тетігілі ай чүректің жанына оралып, чөйлектеп түмеле мамындай сөз айтып атат. Айланайын ежеке, көріп қойсам көнім тоқ, өзіңден башқа қаран жоқ. Мен көргенді көрдің бі, мен білгенді білдің бі? Мен білгенді білбесең, жетөзөн сізге жеремес ежеке, зор қияс саға елемес. Еркек тусаң өзіңдің дуалап көзің оюға, балаңды алып союға, кемпірдің барын кеп қылды, оданы бек қылды. Урғачы арыстан шерелең, жеті зұлым кемпірдің евін тапқан сенелең. Деп мұна мінтіп шылырап, мұна мінтіп тұрды дейді. Ба сөз бүтөріменен еле жеті кемпір кирип барды дейді. Айланайын ай чүрек, қағылайын ай чүрек, балқанақтай бала төрөп, деп еле айланып қағылышып сыры бербей мына мінтіп тұрғанда ай чүрек ал жеті кемпірден ашқан шумдықты білген неме, ақылды естүү неме, жанағы Қарачачқан нары жақта тұрған келін қыстарға дастарқонды салғыла дейді. Қолында шыпасы бар, айнан апаларым келіп қалыптыр деп анан кейін сарысам алғымыстан енеңерге қойчу деп өзі толғотып қыңқыстап байқұш қиналып тұрса дағы емтеттігіл жетеу өлтіріп қойырын білет. Ошыларға сыр бербестен анамын-амындай қылып жайғарып атады. Су сағаны басылсын, қымыз ішіп дейді, умачтай көзің açılsın. Açқадан ору қавылар, тоқ болсаң ақыл табылар. Өнелерімделе біраз шамшым етіп, құрсақтарын тойғысып алсын. Анан кейін ақыл табылар. Деп мұна ментіп баштады. Азапқа себебінелері де бана мақтап атады. Çoğun жақшылық салчулар, ажал менен азаптан қой бой суырып алчулар, билек қарма биш билген айланайын енелер, ашық эки көздүүлөр, айтқанға тура сөздүүлөр, жанды Құдай жаратат, амалын жетең таба көр, ушу мен жаным шығып баратат деп байқұш ыйыны ычкынып, қыңқыстап сүйлеп тұрат сыр бербей, көзім кетті жалдырап, сөгім тұрат шалдырап, чымындай жаным чырқырап, сай сөктің барысы кетмек болдыңы бұрқырап, айланайын енелер, көргені соның қолымай дейді. Шундай көргөнүң өргөтүмеле шыпасы келген заматта қолыңар май айнанайын силердин деп айты оозун жийделе уу кошулган кымыстан жеткилең эптүү Карачач дейт. Жанагы айтып келген Карачачты жумшаган экен, ошол Карачач тигилерге уу кошулган кымыстан айландырып куюп чыкты дейт. Кемпирлерге куйделе шыпылдаган бей таалай карчыгыдай камданып қалп екенін білгіспей, кемпірлерге жалынып, шек білгізбей уу беріп, күгім кирет түн қата дейді. Қалай ұқтап дым жата, садақтың барын оқ қылды. Саатту жеті кемпірді дүниеден жоқ қылды дейді. Жанағын удан беріп, жетеуінтен өлтіріп, тындырып, қолым тонын чекесін. Оро қылып қой деми, жеткілен қатын ай жүрек, бүктой салып белінен қолым тонын жегіне тындырып сала қойды. Bir kişiге bilgispey, жетімәстен өлдемі, қайра тартпас чын жайды бұзықы жетеу көрдемі. Таң сөгіліп атқанда, долының іші жөнеп тұр, төбеден чолпон қошылып, белгі болып түреттір. Анан таң атқанша қиналып, толғау тарты олтуғынан, таң сүріліп атқанда, түрегені жөнінде кеп болып атып туғандар. Емі мындай қарачы, түрелгенде баласы, оң чекеден күн шығып, сол чекеден ай шығып, тоғол болып бұлыкө, белгі болу алыптыр, айдай қатын ай жүрек, еркек түріп салыптыр. Мұны үшін деп туғандар, баленің барынан қорғып, чырқырап олтырып, бұрқырап олтырып, қайран ай жүрек еневіс, ошентіп бұ дүйнеге сейтекті алып келді. Ай чіркен, баяғы қиясқа ертесі күн анан кейін, еми чындап долулықты салбасам, азыр қиясқа уылду болдың деп сүйіншілеп барбасам болбойт. Дағы бір деме қылып, дағы бір арамдықты ойлап, бұл баламдың көзін тазалап салбасын деп, анан қиязды көздей жөнеді дейді. Қиясқа баланы көтеріп алып барды дейді.
Кыяс баланын аман эсен төрөлгөнүн угуп көрүп, ушунчалык ачууланып каары келип, эмне кылар айласын таппай түтөп кетти дейт. Калп эле күлүмүш болуп, ай бери карап күлүп, ары карап ыйлап мынышынтип турду дейт түнөрүп. Айчүрөккө бирдеме дей албайт. Анан келчи баланы колума берчи дегенде Айчүрөк араң коркуп атып баягы Кыястын колуна баланы карматты. Баланы кармаганда эле Кыяс сести. Анткени бала ушунчалык оор эле дейт. Кыяс араң көтөрүп турду баланы дейт. Эй, бул менин балам эмес. Бул менин балам эмес деп чыкты дейт. Анан минтип айтып атат. Акылга дыйкан жандарым, керилсе жоо чабарым. Көп кылсаң акыл табарым. Өйдө чыксам өбөгүм, ылдый түшсөм жөлөгүм. О, кандарым сөзтүң уккула. Этекте жаш баланы, бала эмес, кызыл балени. Өзү бөлөк түрүндө, бизге душман бул зилинде. Аман жүрүп чоңойсо, кылымга татыр көрүнөт. Бейпайды бекем кылалы, убалы болсо моюндап, баланын ушул азыр жанын кыялы дейди дейт. Эсебин эптеп табайын, балтыркандын тамырын суургандай кылайын, тукумдук кара таарууну дейт туугандар, куурагандай кылайын деп Кыяс моминтип, кара мүртөс бул Кыяс эсебин таап тымызын жоймок болду баланы. Кереметтүү катын Айчүрөк кеп кылбаган долуну 6000 нар 1000 тайга ардактап алган ак тинте толтосу көкар сабалтын сабын чийип кат койгон дейт. Ошол ак тинтенин сабына атайын жаздырган экен. Ак тинте деп ат койгон. Темирди чапса бугаран, майтарылып тартпаган, шилтегенде уу жеткен, учу тийсе жан кеткен. Кыяс кан олжо кылып калганда, ордону талап турганда, жетигердин жетерин жайлай келген эмеспиң бул Айчүрөк. Тирүү жанга пайда деп, эптүү жеңең Айчүрөк берениңден ак тинте ала келген эмес. Мына ошол ак тинтени даярдап турду дейт. Бул Айчүрөктүн сулуулугу менен эрдиги бирдей катын болчу дейт туугандар. Баатыр Кыяс деп жүрсөм, сен катын Кыяс экенсиң. Арам пейил чоң кытмыр, сен капыр Кыяс экенсиң. Жетисаң кара жетигер, жемиштен журтуң ток бекен. Олжого келип төрөгөн элиңизден эр Кыяс, менеңдүү күңүң жок бекен деди. Ай, кулалы деген курган куш, куулуп учат талаада, жанымды курман кыламын, жатындан чыккан балага. Керек болсо, тетигил акункан атама жетемин. Жерге батпас аскер алып, айылыңды тып-тыйпыл талатып кетемин дегенде Кыястын өңү бозоруп селт ете түштү. Кыястын баатырлык болгону менен, өзү албан зор неме болгону менен бир аз жүрөгүндө, кайратында айып бар. Мына мындай ошол жерин Айчүрөк билип тургандан кийин так ошол жеринде канжар сайгандай кылып сайып атат. Тетигил акункан атама барамын. Мен жалгыз жүргөн жетим коз дейсиңби? Атамдан жерге батпас аскер алып келип, калайманды саламын дегенде анан Кыяс өзүнө келе калды дейт. Ошентип, мейли мен сени сынап койсом, ой айнанайын, оңбогон чүрөк оңбойсуң, ар убактан бир убак кайратыңды койбойсуң. Мен сен чүрөк оңбойсуң деп тамашалап койсом, деп тимеле жайдаңдап күлүп баягы Кыяс эрдиги канча болду деп эми сынадым эле каркы бар. Айдай катын чүрөгүм, кыйланы кылган дүмөгүм, көөдөндөн ысык жүрөгүм, жанымда жатар өбөгүм, жан жыргатар эрмегим деп мыношентип кайра башка сөздү сүйлөп калды дейт. Ошентип анан Кыяс жандагы аксакал, көксакал жана башка эл журтуна бул балага ат койгула деп анан кийин элге тапшырды дейт. Эл Кыястын мүнөзүн билет, анын түрүн билет. Элдин эч кимиси түнөрү унчукпайт, аксакалдар жер чукуйт. Жаштар болсо жакындабай айланып тегеренип качып жүрөт. Эй, ат таппайсыңарбы балага койгонго деп Кыяс анткорлонуп коет. Анан бир убакта аппак кийинген, сакалы куудай болгон аксакал пайда болду дейт. Мунун аты Сейтек болсун, менин сөзүмдү уксаңар туугандар дебейди дейт. Элдин баары ой болсун деп тетигил аксакалдын сөзүнө көндү дейт. Аксакал Кудайга жалынып, омин кылып, анан туруп калганда Кыястын көзүнөн чаар чыгып баягы аксакалды бертиктеди дейт. Кармагыла деп жанындагыларга
шуурап буйрук бергенде баягы аксакал бир заматта көстөн кайын болду. Муну ушинтип жаңы төрөлгөн ымыркайга Сейтек деп ат коюлду туугандар. Арадан бир топ жыл өттү. Айчүрөк баланы катуу карады. Аны сактап кайтарып, кыяздан коргоп, көп нерсенин үйрөтүп, окутуп, жоо өнөрүн үйрөтүп, мына минтип баланы тарбиялап чоңойтtu. Бала 13-кө келип калды. Эрешен тартып эр болуп, эл уулу менен тең болуп, тетиги кийик атып жыргап келмеке атын минип аңуулап, муну ушинтип артынан жигит ээрчитип калды. Бир күн анан Сейтек кызыл жерден ат минип, кыл куйругун чарт түйүп, колуна балдак коюп отурбастан бүркүтүн ийнине кондуруп, аюу аңдып, тек атып, Жетөзөндүн жери керүү жер эле дейт. Ал жерде эл барбастын таласы бар эле дейт. Мына ошол талаага чыгып, адыр ашып, бел ашып, бир дөөнүн үстүнөн капкара кулак ат минген, өзү кара тору келген, эңгезердей бойлуу, абдан чоң немеге жолукту. Алыстан карап туруп, бир жоо боло турган болсо, атынан оодара тартып, атын оолжолоп алайын деп. Булардын өзү жоо көргөндө сүйүнгөн атадан келаткан адат эмеспи? Мына ошентип баягы караанды көздөй чаап жөнөдү дейт. Барса, албеттүү Карадөө деген Кыргыздын баатыр экен. Бул тигил Гүлчоро Айчүрөк колго түшүп, далайык аргын кыргыз байланып Жетөзөнгө келгенде кошо келген экен. Анда жаш бала экен. Сейтек ууга чыгып кетти дегенин угуп, Акмала артынан келип эптеп жолуксам деп самап келген экен. Аттан түшө калып эле басташмак түгүл тескерисинче ийилип көрүшүп, бая Сейтекти карап, Сейтек, сенин элиң кыргыз экенин билесиңби? Жериң талас экенин, бабаң манас экенин, атаң семетей экенин билесиңби? Деп мунушундай сөздү айтып, Сейтектин көзүн ачып атат. Мына мындай дейт: каруудан аккан булагым, кайрандан калган чырагым, найзага белги желегим, айкөлдөн калган белегим. Олжолонуп кул болгон, кутманга бакма уул болгон. Ошол жерде бая байкуш жаш бала кезинде келип, кутман дегенге бакма уул болгондугу тууралуу айтып берип атат да, жана Карадөө. Элинен азып кайгырган, эл журтунан айрылган, аңдасаң сонун жер мына, азыр төксөң канымды Карадөө абаң. Мен мына буркурайт байкуш, сандап айыл жайлаган Сары Өзөн талас жериңде, сагынган кыргыз элиңди көргөзө турган күн барбы деп, таласты, Сары Өзөндү, Ала тоону, койчу бүт бардык жерди, Сейтектин тарых таржымалын, ата бабасын, бүт барын ошол жерде Карадөө айтып берип жатат. Калганын эмки көрсөтүүдө айтып бермекчимин. Бүгүн баарыңыздардын аманчылыгыңыздарды тилеп коштошом. Аман туруңуздар.